Силер жогоруда көрүп тургандай көпчүлүк адамдар кырсылдатуу, урдуруу, соктуруу аркылуу кыргызчадан жакшы болобуз деп ар кандай кастаправдарга барышат. Бирөөлөрү жакшы болсо, бирөөлөрү так жакшы боло алышпайт. Мен силерге ушуну түшүндүрүп берейин. Жакшы болуп кетип жаткандарына келе турган болсок, аларда эч кандай кыржа болгон эмес. Болгону суук тиүү же туура эмес кыймылдоонун аркасында ошол жактагы булчуңдар, тарамыштар түйүлүп калгандагы нервтер кысылып, оору пайда болгон болчу. Качан ал уруп соккондо же кырсылдатканда ошол тарамыштар бошоп кетет, оору жоголуп калат. Андай адамдар өмүр бою биз жакшы болдук деп элге айтып жүрө беришет. Экинчисине келе турган болсок, экинчисинде грыжа бар болчу. Грыжа кичинекей чагында ошентип чоюп койсо, кичине тарамыштар кой бергенде грыжа кичине артка кетет дагы, оору кете түшөт, бирок кайра эле грыжа чоңойгон сайын ал жардам бербей калат. Андай учурда кастаправтар сен деген жатпай койгон экенсиң, белиңди кайра чыгарып алыптырсың деген ар кандай сөздөрдү айтышат.